Жылдыз-төлгө 1-августтан 7-августка чейин. Кой жылдызы. Мурда түгөйүңүз макул болбой жүргөн маселеде өз ара түшүнүшүүгө жетишесиз. Бойдоктор саякатка чыгышы керек. Аны менен бирге жаңы таанышуулар болот. Апта ортосунда романтикага, чыгармачылыкка умтулуу күчөйт. Жашооңузга ар түрдүүлүк кошуунун жолдорун табыңыз. Буга чейин жасабаган нерсени жасап көрүңүз. Апта аягында үй бүлөлүк мамилелерде түгөйүңүз менен сырдашасыз. Букачар жылдызы. Материалдык маселелерди чечүүгө, үйүңүздү оңдоо, жасалгалоо иштерин жүргүзүүдө ыңгайлуу учур. Бойдоктор каржылык жактан үй бүлөсүнүн көз карандуу болуудан арылууга умтулушат. Баары аздан башталат. Аракет кыла берсеңиз, көксөгөн тилегиңизге жетесиз. Ысык аба ырайы курт сезгенүү ооруларын козгоп, сыркоолоп калышыңыз ыктымал. Андыктан абайлаңыз. Эгиздер жылдызы. Жылдыздар айымдарга имиджин өзгөртүүнү сунушташат. Бул күндөрү сиз өзгөчө табитке ээ болосуз. Андыктан чач жасалган, макияж же кийинүү стилиңиздеги ар кандай өзгөрүүлөр сизди ого бетер жагымдуу кылат. Бойдоктор сүйүү маселесинде кызганыч сезимдерин сүйүктүүсүнө билдирбегени жакшы. Балалуу эгиздер адамдын жүрүм-турумуна кошумча көңүл бурууну жана көзөмөлдү талап кылышы мүмкүн. Бөйөн жылдызы. Жалгыздыкка муктаждык күчөйт. Башыңыздан өткөн акыркы окуяларды сабырдуулук менен чечүү үчүн сизге тынч жай керек болот. Йога, медитация сыяктуу руханий көнүгүүлөр менен алектенсеңиз, жан дүйнө тынчтыгы орун алат. Каржы булактарыңыз кеңейип, капчыгыңыз кампаят. Тиричилик буюмдарын сатып алсаңыз болот. Апта соңунда алыстан туугандар конокко келишет, бирок аларды айттырбай келгенине кубанбайсыз. Арстан жылдызы. Саякаттоого жана достор менен баарлашууга көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Жан дүйнөңүз эркиндикти жана жаңы тажрыйбаларды талап кылат. Андыктан бир нерсе үйрөнүүдө өзүңүздү чектебеңиз. Саны бар, сапаты жок тааныштар менен байланышты үзүүгө ылайыктуу учур. Апта аягында унааңыз менен узак сапарга чыкпай туруңуз. Жолдо кыйынчылыктарга дуушар болушуңуз мүмкүн. Бийкеш жылдызы. Аптада бийкештер өздөрүн детектив сезип, көңүл бурган табышмактуу маселелерди чечкиси келишет. Бирок табылган маалыматты бекем катып, баарына ачыктай бербегениңиз оң. Колдоо керек болсо, жакындарыңызга кайрылсаңыз болот. Алар жардамдарын аяшпайт. Аптада эч кимге карыз бербеңиз. Кайтарып бериши күмөн. Унааңызды башка бирөөгө колдонууга уруксат бербеңиз. Өкүнүп каласыз. Тараза жылдызы. Өз алдынча билим алууңузду өркүндөтүңүз. Чет өлкөдө билим алгысы келген студенттер каалаган окуу жайына тапшыра алышат. Бойдокторго буга чейин дос катары жүргөн адамга карата сүйүү сезими ойгонушу мүмкүн. Насыя алып, тез арада бүтүрчү жумуштарыңызды бүтүрүп алсаңыз болот. Апта аягында ден соолугуңузга кам көрүп, гигиеналык эрежелерди сактаңыз, антпесе вирустук инфекциялар күч алышы мүмкүн. Чаян жылдызы. Аптада пландаштырылган хирургиялык операцияларды жасата берсеңиз болот. Организм баарын жакшы көтөрөт. Чечкиндүү түрдө бир сунуштан баш тартып коюшуңуз мүмкүн, бирок чечим кабыл алаарда кийин өкүнүп калбагандай болуңуз. Кыз-жигиттер сүйүү мамилесинде көрө албастыкка тушугушу мүмкүн. Күмөн ой жаратып, аларды бири-бирине каршы тукургандар чыгат. Чагымчылдык алдырбай, ысык мамилеңиздерди сактап калыңыздар. Жаачы жылдызы. Тоого чыгып табият койнунда эс алууну тандайсыз. Жумушта жетекчиңизден эскертүү алышыңыз мүмкүн. Балким жумуш которууга убакыт келди, ойлонуп көрүңүз. Бойдок жаачылар сүйүктүүсүнүн колун сурап, үлпөт той күнүн белгилешет. Үй бүлөлүү жаачылар каржы кризисине кептелет. Бул абалдан чыгуу оор болот. Сизге эч ким карыз берип, кризистен чыгарбайт. Баарына өз күчүңүз менен гана жетесиз. Текечер жылдызы. Үйдө жаңыланууну каалагандар короо жайды иреттеп, керексиз буюмдарды таштандыга ыргытса болот. Чыгармачыл текечерлер өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтүү үчүн кошумча өнөргө ээ болушат. Юридикалык иштериңизди адис менен гана бүтүрүңүз. Туура эмес кагазга кол коюп азабын тартып каласыз. Кан басымы төнөмөндөр күн ысыкта сыртка чыкпай салкын жайда болгону туура. Суу куяр жылдызы. Жаман адаттарыңыздан арылууга убакыт келди. Ушул жумада аракетти баштасаңыз, жыйынтыгы жакшы болот. Аптада жакшы көргөн адамыңызга сүйүүңүздү билдирүүгө, сүйүктүүңүз болсо колун суроого ыңгайлуу учур. Бир көргөн адамга ишенүүдөн алыс болуңуз. Жамаатта кесиптештер менен пикир келишпестик орун алат. Баары биригип сизди күнөөлүү кылып коюшу мүмкүн. Балык жылдызы. Өз кесибиңизди мыкты билгениңизден улам сизди чет өлкөгө жумушка чакырышы мүмкүн. Бул мезгилде үй бүлөңүз сизди толугу менен колдоп турат. Курч буюмдарды кармаганда этият болуңуз, жаракат алып калышыңыз мүмкүн.
Чыгармачыл балыктар жан дүйнөсүнө төп келген жогорку маяналуу жумуш табышат. Эс алуу күндөрү үй бүлөңүз менен шаар сыртына пикникке чыгып, көңүл көтөрсөңүз болот.